Коронавирустун алдын алуу максатында өлкөдө карантин жарыяланып, жарандардын көпчүлүгү жумушсуз калды. Мындай кыйын кырдаалда тамак аштан кыйналып отургандарга кол сунган кайрымдуу адамдар жок эмес. Маселен, жигердүү жаштардан турган топ Борбордо элден элге бекер нан акциясын уюштуруп, бир нече күндөн бери муктаж үй бүлөлөргө бекер нан таратышууда. Учурда карантин башталгандан бери биз жаңы конуштарды кыдырып азык-түлүк таратып жүрүп, элдин жашоосу баягы карантин узарган сайын кыйналып баратканын көрүп, биздин достор Руслан Ашимов, Алмаз Райымкулов, анан Илгиз Султанов деген жигит, мен төртөөбүз биригип, өзүбүз бир 50 кап un алып алып, ушу элге жардам берели деп баштаганбыз. 50 капты баягы 50 семьяга эле берип койбой, андан көрөк нан кылып берсе, ушу 50 кап бир 500-600 кишиге күнүгө нан болот экен деп эсептеп чыктык дагы. Анан ушу мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматынын башчысы Мелис Турганбаевга барып идеябызды айтсак, ал макул болуп, өзүнүн наабайканаларынан ушу нанды бекер чыгарып бермек болду. Ошо менен иш башталып, бир жумадан бери биз Бишкекте күнүгө 500 үй бүлөнү аз камсыз болгон ушу нанга муктаж көп балалуу майыптарды же майыптарды баккан, жумушсуз отурган үй бүлөлөрдү ушу нан менен каржылап атабыз. Акциянын демилгечилеринин айтымында Бишкек шаарынын тегерегиндеги жаңы конуштарда кыйналып отурган үй бүлөлөр жок эмес. Андыктан алар аталган кайрымдуулук долбоорунун алкагында үйүнө жакын жайгашкан дүкөнгө келип, канча керек болсо ошончо нан ала алышат. Бизге бул балдар где-то бир жума мурун предлагать этип келишкен, коелу дешип. Биз жогору жактагыларга айтып, алар дагы өздөрүнүн жанынан биздин хозяиндар могуларды коштуруп коюп атышат. Күнүнө 10-12 нандан алып келишет. Кечинде биз 6-га чейин иштейбиз, 6-да уже нандар уже калбай калып атат. Бирок биздин жигиттерибиз өздөрүн ойлобой, элди ойлоп, ушу элдибиз кандай кыйналган жокпу деп, ушундай эр азаматтарыбыз ушундай демилгени көтөрүп аткан биз абдан кубанычтабыз да. Элдер да ушунчалык ыраазы болуп атышат. Ыраазычылыктарын айтып кетишип атат. Ушундай биздин эр азамат жигиттерибиз көп болсо, биздин эл кыйналбайт деген ойдобуз да. Биз ушундай кыйынчылыктан чыгып кетебиз депчи. Дүкөн ээлери текчедеги нандардын жанына шекер, май, картошка сымал азык-түлүктөрдү да коюшууда. Жардамга муктаждар нан менен эле чектелбей, балдарына, үй бүлөсүнө башка күнүмдүк керектелүүчү азыктарды да ала кетсин деген максатта жасалууда. Ушундай башыбызга оор иш түшүп турганда ушундай жамаатка чоң ыраазычылык билдиребиз. Канча балаңыз бар? Мен 6 балам бар, Арча Бешикте жашайм, ушул жерде турам. Силер да бизге ошо жардам берип турганыңарга рахмат, чоң рахмат. Назиктерге да чоң рахмат. Менин 3 балам бар. Рахмат, бизден олута бекер. Алла ыраазы болсун. Тынч болуңуздар, чам болбоңуздар. Биз сизди кудай тилебиздерди. Дайым тынч болуңуздар. Элден элге бекер нан акциясын ишке ашырууга өлкөнүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы көмөк көрсөтүүдө. Алар өзүлөрүнө тиешелүү наабайканаларында кайрымдуулукту уюштуруп жаткандар алып келген ундан бекер нан бышырып беришүүдө. Аталган мекеменин кызматкерлеринин айтымында күндөн күнгө нандын көлөмү көбөйүүдө. Бул долбоорду кандайча колдоп калдык? Бул инициаторлор демилгечи топ биздин генерал-майор Турганбаев Мелис Токтомонбетовичке кайрылышкан экен. Ал кишинин жеке колдоосу менен бул жерде кызматкерлерге айтсак дагы, эми коронавирус илдетине каршы элге болгон жардамыбыз ушул. Биз нанды бекер бышырып берели деп, анан ушу менен колдоп калдык. Эң алгач 200 нан чыккан, 200 штук, азыр 700 нан чыгат. Суроо талап көп абдан. Улам өсүп атат. Анан ошо учурдан пайдаланып, ушу биздин жалпы кызматкерлерге ыраазычылык билдирип кетем. Анткени үйлөрүнө барбай, нормадан ашык ушу жерде иштеп атышат. Элден элге бекер нан акциясы ый-корозо айы бүткөнгө чейин уланат. Муктаждарга жардам бергиси келген ар бир жаран бул самалыкка катыша алышат. Жапара Дүйт Казы кызы Жазгүл Арстанбекова, Бексултан Мурадилов, СТВ.